Газды качан койдуңуздар эле? Ушундай болчу. Ушундай. Алганда эле газ менен кошо болчу. Ооба. Предыдущий хозяин. Доставка. Курьер. Курьер. Кайсы компанияда? Экспресс доставка dedi. Доставка еда. Ар кандай не только еда. Гүл, пүл, торт. Бүгүнкү болгон окуя жөнүндө кыскача айтып бере аласызбы? Как раз доставка бараткам. Фрунзе, Гоголя, Империалдын үйгө. Телефонда бар даже ошо адреске. Анан могу жолго түшкөндө мондайда баратканда тиги алдыга машиналар мага сигнал берип баштады. Напротив келаткан. Эми кол көтөрүп, маргайт этип, анан токтой калып, терезени түшүрүп, эмне болду десем, машинаң түтөп атат дейт. Анан чыгып эле карасам, астынан түтөп баштады. Анан эмне кыларды билбей, мо зоотоварга кирдим, бирдемке барбы түштү эткенге жок дейт. Анан бияка кирдим, огнетушитель чыгарганча уже пламя болуп кетти. Ошо. Анан элдер чыгып жардам бере калышты, могу машинаны чыгара калдык. Машинанын аты эмне? Меники? Mazda Demio. Mazda Demio. По камере, да, на сегодняшний день у нас получается при предварительном изучении у нас получается Mazda Demio двигалась по улице Тынысанова вниз, пробки. По видео было видно, что с левого колеса было возгорание. В этой связи у нас получается на встречу, которой автомобили двигались, начали предупреждать водителя о том, что идет возгорание. Машину остановили, и в этот момент было возгорание автомобиля. На сегодняшний момент известно, что там находится газовое оборудование. Пока остальное следствие мероприятия сейчас все покажет, какие будут приняты решения. Evet. Tabii Büyükelçiliğin karşısında olunca biz bunu dikkatle baktık konuya. Бул биздин элчиликтин маңдайында болгон үчүн биздин бул көңүлүбүздү бурду бул. Bizim kayıtlarımızı inceleyeceğiz. Arkadaşlarımızla paylaşacağız. İçişleri Bakanı ile paylaşacağız. Биз дагы өзүбүздүн видео камераларды карайбыз. Биз дагы колубузда эгер маалыматтар болсо, Ички иштер министрлиги менен да бөлүшөбүз. Yine de İçişleri Bakanlığı ve güvenlik yetkilileri gerekli incelemeyi araçta yapacaklardır. Анысы деле Ички иштер министрлиги жана күзөт кызматы керектүү тиешелүү иштерди жүргүзүп жатышат. Bundan sonra da gerekli olan bilgilendirmeyi İçişleri Bakanlığı tekrar basına yapacaklardır. Анан Ички иштер министрлиги дагы керектүү болгон маалыматты СМИ менен өздөрү дагы бөлүшөт деп ойлойм. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Азырынча биз айта турган нерселер ушунча эле, колубузда маалымат. Бүгүн Бишкек шаарында 29 жаштагы айдоочу Mazda Demio унаасын башкарып Тыныстанов көчөсү менен түндүктү көздөй бара жатып, Москва көчөсүнөн өткөндөн кийин Аккеме бала бакчасынын тушунан унаасы күйүп, андан соң жарылып кеткен. Өрт болгон жерде жаракат алган адамдар болгон жок. Тегерегиндеги унааларга эч кандай залакасы тийген жок. Ошону менен эле бирге эч кандай террористтик иштин жагдайлары жок.